деген маселе бул албетте аялдардын, балдардын зордук зомбулукка учурап, бүгүнкү күндө адам трагедиялары, адам өлүмдөрү абдан мындай курчуп туруп атат. Мына кече эле жүрөктүн ишин алган Баткен районуна караштуу Чоңгар айылындагы оор кайгылуу окуя коомчулуктун да үшүн алып турат. Мисалы, бул баягы жубайыны бычакталып, анан экинчиси күйөөсү асынып алып, ал фактыларды балдары көрүп, ушул артында калган 5 баласынын жетим калышы дагы бул мамлекетте бүгүн чоң трагедия. Ошон үчүн ушул маселеде мындай бир дыкат, укук коргоо органдары тиешелүү тергөө, экспертизаларды жүргүзүп, анан муногу балдарын 5 баласы мамлекеттин камкордугуна алыныш керек. Жакын туугандарынын камкордугуна алыныш керек. Бул социалдык жактан коргоо, алардын жашоо шарты, тамак ашы, кийим кечеси камсыздоо, жөлөк пул маселелери чыгылып мындай. Анан ошол балдарын бир психологиялык реабилитациясын дагы караш керек. Себеби балдары күбө болуп калып атат. Окуусун үзгүлтүккө учуратпай, билим алуусуна шарт түзүү керек. Бул анан эми чынында мен ишенем, Ички иштер министрлиги муну дыкат көзөмөлдөп, ушундай трагедияны болтурбоонун үстүндө муногу биздин мамлекеттик катчы дагы бир чоң бир ишти жүргүзсө, аялдардын, балдардын зордук зомбулугу күч алып турган учурда ушул баягы эң оор маселе болуп атат, көп аял алууга маселеси чыгып атат. Ушуга да мамлекет бир көзөмөлдү күчөтсө, ушул маселени дегим